индекс элементтин эң биринчи кезигишини индексин берет дейт. Мындай мисалы 444 деген башында да отурат дейли. Аны айтабыз. Мисал индекс ошо элементти берет экенбиз. 444-түн индексин берчи деп сурап атабыз да. Ошо 444 деген индекси керек болуп атат. Аны бөлүнчү дейт. Ошондо бул 4кө барган жок да. Анан ары кетип калды. Эгерде биз эң биринчисине тийишпе дейбиз да. Ошондо шарт койлду дейли. Анда айтабыз, могу бирден баштачы издегенди дейбиз. Могу бирден башта. Анан индексти бер дейбиз. Анда болсо мына экинчи индекс боюнча отурат дейт. Экинчи индекс боюнча отурат деген кандай болуп калды? Могу бирден башта дедикпи? Мында жаңы тизмек болуп калды. Ошондо булар баары жылышып кетти. Муну жок деп элестетериңиз. Мына могу нерсе жок жаңы тизмекте. Ошондуктан алар жылышып кетти да. 444 ошондо мына могу экинчи индекс боюнча отуруп калды. 4 деген жакта жок мында. Бул жаңы тизмек ушундай болуп калды да. Ошон үчүн экинчи деп көрсөтүп атат бизге. Count элементтердин санын айтып берет. Могу эле кайталы кайрадан. Count 444 канча жолу кезет ошону айтып берчи дейт. Канча жолу? Албетте 2 жолу тура. 2. Сон сорт элементтер сорттойт. Бирок могу жерде дагы кошуп койсом болмок экен маалымат. Жөн гана сорттоп койбойт. Могу оригинал мисалды мисал сорт print мисал. Аны могу оригиналды өзгөртүп таштайт. Ошон үчүн сиздер этият болушуңар керек. Мында ичинде түрлүү элементтер болсо аны мында сорттоп койгот. Type error болсо. Ошондуктан бирөңчөй дайындар тибин кармап турганда ошондо анан сорт дейт да. Бул оригиналда өзгөртүп салат. Бул сорт иреттегенде кичинекейден жогору көздөй. Мына 2, 3 кетет, анан 444, анан 444 болуп чыгат да. Эгерде бул маселе боло турган болсо, эгерде сиз оригиналын өзгөрткүңүз келбесе, анда бактыбызга жараша sorted деген өзүнчө бир функция бар. Ал ушинтип алат. Бирок ал өзүнчө жаңы тизмек, жаңы массив жаратып коет. Тизмекте массив деп айтышат. Ошондо бул сорт болсо оригиналын өзгөртүп сала турган болсо, sorted өзгөртүп салбайт. Бул аткарган эле ишти бул да аткарат. Жөн эле бул жаңы тизип коет. Эгер сиз муну мутация кылып салам десеңиз, өзгөртүп салам десеңиз, анда муну колдонуңуз. Өзгөрткүңүз келбесе, sorted колдонуңуз. Эмнегедир өтө жай иштеп атат азыр, ошондуктан мындай эле өзөк айтып берейин. Бул жобу чыкканча reverse жөнүндө да айтып бере берейин. Reverse так эле ушунун тескерисин аткарат. Азыр түшүндүрүп берейин. Мисал reverse десек, бул болсо мына 2, 3, 44, 44 кылса, бул тескеринче биринчи 444, 444 анан 3 анан 2 кылып тескери көздөй иреттейт. Бул sorted дегенде дагы, sort дегенде дагы, reverse деген атайын өзүнүн параметри бар. Ал абалкысы боюнча, орусча айтканда по умолчанию, false болуп турат. Бирок биз аны мындай true кылып койсок болот. Бул жерде эмес. Reverse true. Азыр бул бир аз баш айланып калды окшойт. Силер дагы муну жашыра турайын аларды. Ирети менен мисал келтирели. Мына 444, 444, 3, 2. Анткени reverse true болуп турат. Эгерде reverse true алып салсак. Ошол эле нерсе, бирок
жана башында айтылгандай 2 3 404 444 болду. Сонун. Бирок оригиналы өзгөрүп калды. Оригиналын өзгөрткүбүз келбейт. Ошондуктан муну мындай кылабыз. Сортты колдонобуз. Муну жаңыны чыгардык. Эми мисал деп чыгарабыз. Жаңысы, мисал. Жаңысы өзгөрбөй, мисал оригинал өзү өзгөрбөй турат. Бул жаңысы болсо мында кетти, reverse бойдон. Ошондой. Clear. Clear деген эми эң жөнөкөй функция. Clear деген ичинде элементтин ичиндеги бардык нерселерди алып салат. Мисал clear print мисал. Бул ошондой ичинде алып салды.